Кыргыздын кыраан аялдары адабият айдыңында окуу жайда айымдарды даңктаган кече болду. Өлкөнүн эмгек рыногунда кесиптик билим берүүнүн орду кандай? Окуу жайда жыйын өтүп, талаптар менен билим берүүнү шайкеш келтирүү талкууланды. ОШМУнун студенттери эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды ээлешти. Саламатсызбы көрөрман, сиз эфирде ОШМУнун жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Апта ичиндеги окуяларды алдыда айтып беребиз. Аты жөнүм Элина Майрамбек кызы. ОШМУ Доңгук университети менен медицина багытында кызматташат. Ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Кореяда иш сапарда жүрүштү. 11 декабрда алар Сеул шаарындагы Доңгук университетинде болушкан. Жолугушууда медицина билим берүүнү өнүктүрүү, клиникалардын кызмат көрсөтүү деңгээлин жакшыртуу, тажрыйба алмашуу, илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү багытында кызматташуу боюнча пикир алышты. Андан кийин Доңгук университетинин клиникасынын президенти Чесук Ли менен Кудайберди Кожобеков меморандумдун алкагында эки тараптуу кызматташуу келишимине кол коюшкан. Документ ОШМУнун медициналык клиникасында акыркы технологияларды, илимий изилдөөлөрдү жана тажрыйба алмашууларга көмөктөшүүнү максат кылат. Кыргыздын кыраан аялдары адабият айдыңында окуу жайда айымдарды даңктаган кече болду. Өлкөнүн эмгек рыногунда кесиптик билим берүүнүн орду кандай? Окуу жайда жыйын өтүп, талаптар менен билим берүүнү шайкеш келтирүү талкууланды. Кыргыз прокуратурасынын 100 жылдык мааракесине жана 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата ОШМУда тегерек стол уюштурулду. Анда өлкөдөгү жемкорлукка каршы күрөшүүнүн көйгөйлөрү жана перспективалык багыттары талкууланды. Иш-чарага ОШМУнун окуу иштери боюнча проректору Руслан Арапбаев, коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу комиссиянын төрагасы Абсамат Сатаров, структура жетекчилери, студенттер, ОШМУ облустук жана шаардык прокуратуранын өкүлдөрү катышты. Жыйында жемкорлукка каршы күрөшүүнүн актуалдуу маселелери жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү боюнча баяндамалар жасалып, суроо жооптор орун алды. Абсамат Сатаров университетте бул багытта жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Тегерек столдо ошондой эле жемкорлукка каршы күрөшүү, анын себептери жана натыйжалуу күрөшүү жолдорун табуу боюнча сунуштар айтылды. Мындан сырткары институтта магистранттар жана студенттер арасында өткөн сынактын жыйынтыгы чыкты. Катышуучулар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча социалдык видеороликтерди тартышкан. Швейцариялык Helvetes уюму менен ОШМУ эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Жолугушууда студенттер менен окутуучулардын потенциалын жогорулатуу боюнча долбоорлор талкууланды. Анын алкагында тренинг, семинарларды уюштуруп, квалификацияны жогорулатуу боюнча биргелешкен илимий изилдөөлөр ишке ашат. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Сиздерди чын куттуктап, Ош мамлекеттик университети менен Швейцариялык Helvetes уюму кызматташтыкты чыңдоо максатында жолугушуу өткөрдү. Сүйлөшүү окуу жайда уюштурулуп, ага уюмдун өкүлдөрү, университеттин санариптик трансформациялоо жана электрондук билим берүү боюнча проректору Уларбек Молдояров, бизнес парктын директору Эрлан Камалов катышты. Жолугушууда студенттер менен окутуучулардын потенциалын жогорулатуу багытындагы долбоорлорду талкуулашты. Анын алкагында тренинг, семинарларды жана квалификацияны жогорулатуу боюнча биргелешкен илимий изилдөөлөрдү ишке ашырууну сүйлөшүштү. Сначала, конечно, хочу поблагодарить возможность быть здесь, в городе Ош. Это первый раз, что я здесь нахожусь на представлении вот этого Ошский государственный университет. Я очень благодарен, что у меня был такой же очень теплый прием. Вот цель нашего визита, это, конечно, посмотреть, какие возможности дальнейшего сотрудничества у нас существует, какие конкретные шаги мы можем сейчас подготовить, обсуждать, чтобы, наверное, работать на благополучие населения Кыргызской республики. Долбоор аймактардагы жаштардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана эмгек рыногунун заманбап талаптарына жооп бере турган жаңы адистерди даярдоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле Кыргызстандагы билим берүү жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну көздөйт.
Өтүп бараткан жумада Алматыда өткөн Евразиялык мейкиндик глобалдык трансформациялар доорунда аталышындагы конференцияда Ош Мунун тажрыйбасы жана жетишкендиги боюнча баяндама жасалды. Тарых укук институтунун жарандык укук жана процесс кафедрасынын доценти Жылдыз Айтбаева Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында билим берүү долбоорунун маанисин баса белгиледи. Ал өз сөзүндө Ош Мунун эл аралык кызматташтыгындагы негизги жетишкендиктерине токтолуп, кадрларды даярдоодогу ийгиликтери менен бөлүштү. Ал эми институттун студенти Айсулуу Мамасадыкова Кыргызстандын түштүгүндөгү жаштар туризмин перспективалары деген баяндама жасады. Ал келечек муундун бул жаатындагы демилгелерин аймактын маданий алмашуусун, экономикалык өнүгүүсүн стимулдаштыруучу фактор катары кандай роль ойной аларына токтолгон. Өлкөнүн эмгек рыногунда кесиптик билим берүүнүн орду кандай? Окуу жайда жыйын өтүп, Оштогу кесиптик лицейлердин жетекчилери талаптар менен билим берүүнү шайкеш келтирүүнү талкуулашты. Анда иш берүүчүлөр менен социалдык өнүктүштүктү кеңейтүү, башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу резолюциялар кабыл алынган. Бүгүнкү күндө кесиптик лицейлер өлкө рыногу жарандар муктаж болгон заманбап жумушчу кесиптерге даярдайт. Учурда Ош Мунун индустриалдык педагогикалык колледжинде 3000 жакын студент окуйт. Бүтүрүүчүлөрдүн 80% окууну аяктаганча эле жумуш орду менен камсыз болушат. Анын негизинде бүгүн окуу жайда Оштун эмгек рыногунда учурдагы кесиптик билим берүүнүн ролу аталышындагы жыйын өттү. Жөнөкөй эми ишин баштап аткан колледжден бүгүнкү күндө дагы үлгүлүү алдыңкы тажрыйба борборуна айланды десек жаңылышпайбыз. Жолугушууда Оштогу кесиптик лицейлердин жетекчилери эмгек рыноктун талаптары менен кесиптик билим берүүнү шайкеш келтирүү боюнча талкуулашты. 4 саат иштешиңер керек, же 6 саат иштешиңер керек, же болбосо окууңуздарды улантуу үчүн ушундай шарттар бар десек. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулунун айтымында, мындай жыйындар өлкөдөгү кесиптик лицейлердин өзгөчөлүгүнө, эмгек рыногунун муктаждыгына жараша адистерди даярдоосуна карап уюштурулат. Декабрь айчы ар бир областка барып, ар бир областтын, аймактын өзгөчөлүгүнө жараша, ал жердеги эмгек рыногунун өзгөчөлүгүн эске алуу менен анан ошол кесиптик билим берүү мекемелери канткенде ошол эмгек рыногунун муктаждыгына жараша адистерди даярдай алат деген өңүттө тегерек стол арканда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштадык. Мына кечээ Бишкекте баштадык. Жыйындын жүрүшүндө иш берүүчүлөр менен социалдык өнөктөштүктү кеңейтүү, башталгыч жана орто кесиптик билим берүүнүн сапатын жогорулатуу сыяктуу резолюциялар кабыл алынды. Бул семинардын максаты бүгүнкү күнү биз ошол алдыңкы тажрыйба борбор болуп түзүлгөндөн кийин биз коомчулукка эмне пайда келтиребиз. Так, мына мисалы айталы, кесиптик лицейлерге эмне жардам бере алабыз? Өзүбүзгө окшогон колледждерге эмне жардам бере алабыз? Аларга биздин пайдабыз эмне? Биз эмнеге жетиштик? Аларга эмнени бере алабыз деген максатты коюп, бүгүн ошол жөнүндө сөз кылган атабыз. Министрлер кабинетинин токтому менен билим берүү жана илим министринин алдында көз карандысы сертификациялоо жана валидациялоо борбору ачылган. Ушул жылдын май айында Ош мамлекеттик университетинде алгачкы жолу валидация процедурасы өткөн. Окууга 6 талапкер катышып, алар тигүү жана бычуу кесиби боюнча курстан өтүшкөн. Экинчи этабына 14 талапкер катышууда. Ашпозчу, тегүүчү, ширетүүчү көндүмдөргө ээ жарандар индустриалдык педагогикалык колледжине кайрылса болот. Жыйынтыгында билген ишин практика жүзүндө көрсөтүп, кесиптик жөндөмгө ээ экендиги тууралуу сертификат алат. Ал үчүн төмөндөгү номурга кайрылыңыз. Азыркы учурда экинчи этап болуп жатат. Негизинен бул этапта 15 катталуучу кандидат катталган. Учурда 14-ü өтүп жатат. Негизи бул валидациянын бизге эң керектүү жери бул мындайча айтканда таланты бар, бирок убагында окубай калган мыкты чеберлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Сертификат бул валидация процесси өткөндөн кийин бир жумада сертификат келет. Аталган жараян билим берүү жана илим министрлигине караган өлкөдөгү 8 алдыңкы тажрыйба борборунда жүргүзүлүүдө. Мээрим Айтмаматова, Бегелди Абжапаров, Ош Му жаңылыктары.
Ошмуда балчылардын жолугушуусу уюштурулуп, алар тажрыйбалуу адистерден продукциянын коопсуздугу, сырт жактарга сатууну көбөйтүү жолдорун жана ары кармоо ыкмалары боюнча кеңеш алышты. Жолугушууда бул тармактагы айрым ишкерлер өз сунуштарын беришти. Кесиптешим Мээрим Айтмаматова балчылар менен маектешип келген. Алайдын тургуну Алмазбек Жоробековдун балчылык менен алектенгенине 30 жылдан ашты. Айтымында арычылык ага ата-бабасынан калган. Жоробеков бүгүн балчылардын жолугушуусуна келип, инвесторлорду тартуу, кыргыз балын экспорттоо боюнча сунуштарын берди. Аталарыбызда ошо ар кесиптен андан кийинdir биздин биз деле ошо жогорку жайларын бүттүк. Ушундай ага караганда ушу келип биз ар кечтикти аябай жогору бааладык. Аябаганда чоң киреше табылды. Малын мисалы эчкин эгирип турган болсо, арын болсо 10ду туруп атпайм. Ошончолук чоң табылды. Мен бери жагын айтканда, эгер аябай туура багыт менен кеткенде бул ушундук аябай биздин мамлекетибизге чоң аябай мындай жакшы нерсе болмок да. Сырттан инвестор издебей эле ар кечтер инвестор болуп калат да башкаларгачы. Балчыларды бириктирген бул иш-чара 12 декабрда Ош мамлекеттик университетинде өттү. Ага бул тармакта жүргөн аймактардагы ишкерлер чакырылган. Алар окуу жайдын тажрыйбалуу адистеринен арычылык продукциясынын коопсуздугу, сырт жактарга сатууну көбөйтүү жолдору жана ары кароо ыкмалары сыяктуу суроолорго жооп алышты. Бүгүнкү иш-чара арычылык боюнча өтө актуалдуу маселе болуша, себеби дегенде биздин республикабызда эң мындай баалуу, сапаттуу балдарды өндүрүү жолго коюлган. Бул багытта негизи өзүнчө биздин окуу процессинде дагы ошо бала арычылык деген мисалы зоотехниктер, ветврачтар арлардын ооруларыны, жугуштуу ооруларыны ар кандай технологияларына окуп үйрөнүп келе жатат. Балчылар менен адистердин жолугушуусун жергиликтүү бийлик, Арычылар палатасы, Ош облусунун ары кечтер коомдук бирикмеси, Ошмунун бизнес паркы жана инновациялык агро борбору уюштурган. Бүгүнкү тегерек стол негизинен Кыргызстандагы айыл чарбасынын негизги багыты болуп эсептелген экспорттук продукцияны чыгарып аткан бал арычылар тармагына багытталган ошолордун проблемасын, көйгөйлөрүн чогуу университет менен биргеликте Ош мамлекеттик университетинин бизнес паркынын демилгеси менен ушул Ош облусундагы ары кечтер коомдук бирикмеси менен биргеликте өткөзүп атабыз. Буга чейин Ош мэриясы менен Ош мамлекеттик университети биргеликте калаанын көйгөйүн чечүү боюнча тегерек стол уюштурган. Анда коомдогу социалдык көйгөйлөр талкууланып, шаарга ар тараптан пайда алып келүүчү долбоорлор каралган. Арасында аймактагы айыл чарба тармагын өнүктүрүү жана жайылтуу маселеси да бар. Биз Ош мамлекеттик университети үчүн мындай салт айланып калган. Өзүнүн университет жайгашкан аймактагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүдө бул ар кечтердин дагы көйгөйүн чечүүнү өзүнүн мүмкүндү мындай милдети катары алып атайын сунуштарын берип алдыда булар менен биргеликте чоң мындай долбоорлорду ишке ашырабыз деп үмүттөнөбүз. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары. Жылдын мыкты мугалимдеринин дем берүүчү жыйыны. Бул жумада Ошмунун бүтүрүүчүлөрү, республикалык сынактарда жеңүүчү аталган мугалимдер студенттер менен жолукту. Алар өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, кесипти туура тандоо, кесипкө инсан катары калыптануу боюнча кеңештерди берди. Мотивациялык жолугушуу бул жылы 2-чи ирет өткөрүлдү. 9 саат 10 саат иштесек эми күнүнө 24 сааттан иштөөгө дагы туура келет. Назгүл Каныбекова жылдын мыкты мугалими сынагынын жеңүүчүсү. Ал бүгүн жаштар жана мугалимдер менен жолугуп, агартуу тармагындагы өз тажрыйбасы менен бөлүшүп жатат. Мотивациянын дагы көп уга берген зыян. Күндө эртең менен туруп алып эле бир подкасттан угуп атасыңар. Ой, аябай жаса, сен күчтүүсүң деген окшош. Каныбекова студенттердин кызыктырган суроолоруна жооп берип, окуучулардын билимге умтулуусун кантип өнүктүрүү боюнча айтып берди. Анын пикиринде мындай шыктандыруучу жолугушуулар жаштар үчүн зарыл болуп турат. Бүгүнкү мотивациялык жолугушуу кечесине келген студенттерге пайдалуу сөз сүйлөп бергенге аракет кылдык. Анткени кичинекей эле сөз кимдир бирөөнүн тагдырын өзгөртүшү мүмкүн.
эки ооз сөзгө семирип, эки ооз сөзгө арыктайбыз деп коет го. Анткени ушул бүгүнкү залда отурган студенттердин арасында келечектеги мыкты мугалимдер отурат деп ишенем да. Анткени мындан 10 жыл мурда мен да ушулардын катарында болчумун. Мыктылардын арасында өлкө тарыхында алгачкы жолу география предметинен жылдын мугалими аталган Нуристан Марат уулу да бар. 27 жаштагы Нуристан шаардагы мектептердин биринде жана Ош мамлекеттик университетинде иштейт. Жолугушууда ал келечектеги пландары менен бөлүшүп, эл аралык олимпиадаларга катышаарын айтты. Негизинен азыркы учурда олимпиадага даярдоо процесстери ишке ашып атат. Буюрса жакында райондук олимпиада келет. Ошондой эле география предметин методикалык багытта жаңы бир нукка буруу жана ошондой эле Сингапур системасы деген бар. Сингапур билим берүү системасынын негизинде география жөнүндө ошол бир багыттагы атайын китептерди иштеп чыгуу, ошондой эле окуучулардын билимин анын компетенттүүлүккө багыттап окутуу, стандарттын негизинде окутуу, ошонун негизинде географияны кызыктуу методдор менен окутуу жолдору боюнча буюрса китептердин үстүндө иштеп атам. Жолугушуунун жүрүшүндө ОШМУнун коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты боюнча проректору Нуржамал Мапаева университеттин атынан мыктыларга ыраазычылык баракча жана төш белги тапшырды. Бизге быйылкы жылы Нургүл барып жакшы ушул жыйынтык алып келет. Нургүлдүн азыркы сиздерге айткан мотивациясынан ОШМУнун педагогикалык практика борборунун директору Адылбек Батыралиев сынакка катышып байгелүү орундарды ээлеген бүтүрүүчүлөрдү куттуктады. Ал алдыда мамлекеттик сынактарга катышам деген мугалимдерге ОШМУдан дагы колдоо болоорун белгиледи. Даярданып атканга мисалы айтышниктерди жана башкаларды айтып, ушуга жардам бергиле, ошол жерде уят болуп калбайлы, акыркы технологияларын иштетүүгүлө деп биз жардам бердик. Кээ бирде мындай финансовый дагы берип атабыз. Эң негизги ошолорго мындай ишеним артында мен жалгыз эмесмин, ОШМУ бар деген ошо ишенимди берип атабыз да. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Новосибирск мамлекеттик университетинде өткөн эл аралык олимпиадада ОШМУнун медицина факультетинин студенттеринен куралган Витос командасы биринчи орунду алды. Сынак хирургия жана морфология багыттары боюнча болгон. Жалпы 10 команда катышып, алар жаныбарлардын органдарынан лапароскоп аппаратынын жардамында операция жасашкан. ОШМУнун командасын медицина факультетинин травматология, соттук медицина жана нур диагностика кафедрасынын башчысы Талайбек Сейитбеков жана окутуучу Бектур Эркинали уулу даярдап алып барган. Ал эми Орусиянын Уфа шаарында өткөн дары каражаты идеядан бейтапка чейинки жол аттуу эл аралык олимпиадада ушул эле факультеттин студенттеринен түзүлгөн команда 3-чү орунду алды. Сынак ноябрдын этегинде болуп, ага 4 өлкөдөн 9 команда катышкан. ОШМУнун командасынын курамында фармация жана дарылоо иши адистигинде билим алган 4 студент бар. Аларды базалык жана клиникалык фармакология кафедрасынын башчысы Ибрагим Атабаев менен фармацевтикалык ишти уюштуруу жана фармакогнозия кафедрасынын башчысы Жекшен Маматов жетектеп барган. Кыргыздын кыран аялдары Кыргыз адабият айдыңында. Индустриялык педагогикалык коллежинде адабий музыкалык кече уюштурулуп, окутуучулар жана студенттер мыкты аялдардын образдарын сахналык көрүнүш аркылуу көрүүчүлөргө тартуулашты. Иш-чаранын максаты көрүүчүлөргө көркөм өнөр аркылуу кыргыз адабиятынын байлыгын жана аялдардын коомдогу ордун даңазалоо болгон. Кесиптешим темага токтолот. Арзугүл Бусурманкулова кылымга арытар бир күн чыгармасындагы Зарипанын ролун аткарып жатат. Чыгармада Абуталиптен ажыраган Зарипа балдарынын келечегин ойлоп, климаты татаал борондудан кетет. Арзугүл бул ролду аткарып жатып, аял затынын адамзат турмушундагы ролу абдан чоң экенине дагы бир жолу ынанганын билдирди. Менин жолдошум өлүп калды деп, балдарын таштап кетпей, өзүнүн балдары менен жашоодо тик туруп, өзүн аябай мыкты кармаган аялдын ролун ойнодум. Анан бул ролду ойноп жатканда мендеги сезимдер бул балдарга мындай абдан коркуу сезими болду. Себеп дегенде ушул ролду алып чыга аламбы? Себеби бул өтө чоң мындай жооптуу роль десем болот. Анткени балдарды алып чыгыш, сахнада балдар менен роль ойнош, мен биринчи жолу балдар менен ойноп жатам. Анан аябай коркунучу сезимдер болду, бирок мен балдарга ушунчалык ишендим. Булар эмне дегенде кетти.
12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы аялдардын образы жана ролу даңазаланып жатат. Каармандардын арасында залкар жазуучунун образын чагылдырган Даниэль Ташпаев да бар. Ал бул ролду аткарып келе жатканына 2 жыл болгонун айтты. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өзү 2 жылдан бери аткарып келем. Айтматовдун чыгармалары мага жагат. Айтматовдай жазуучунун ролун аткарып атканыма өтө сыймыктанам. Кечеде ОШМУнун мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова окуу жай Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу аракеттерине кызыктар экенин белгилеп өттү. Алдыда улуттук адабият күнүнө карата майрандык кечелер бардык институт, колледждерде өткөнү турат. Улуттук адабият күнү биздин Кыргыз Республикабызда жыл сайын салтка айланган ОШМУда дагы ушундай өткөрүлөт. Улуттук адабият адамдарды жашоого шыктандыруу, жаңыча бир жашоонун дарбазаларын ачуу, студенттер үчүн ата-энени, досту, аялды, кызды, керек болсо классташтарын сыйлоого, окуучуларга чейин, студенттерге чейин ушундай чакырык жасалат. Ошондуктан бүгүнкү уюштуруучуларга мен ректорубуз Кудайбердик Апаралиевичтин жеке өзүм жыйынтыгында мыкты чыгармачылык өнөр тартуулаган студенттер аларды даярдап, эл алдына алып чыккан окутуучуларга ОШ шаардык кеңешинин ыраазычылык баракчасы жана акчалай сыйлыгы тапшырылды. Атайын жаш мугалимдерге, студенттерге стимул катары Атайын шаардык кеңештин атынан өзүм жеке кичине белектерим менен келгем. Ошону тапшырып койдум бүгүн. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өттү. Мен карап отуруп өзүмдүн илгерки 34 жылкы студенттик кезимди элестетип кеттим. Ушунчалык билимдүү, чыгармачылык өнөрлөр күчтүү студенттер экен. Жан дүйнөсүн, Кыргыз элинин эки залкары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана улуу акын Алыкул Осмоновдун көзү өткөн күнү менен байланышкан улуттук адабият күнү 2011 жылы Кыргызстандын акын жазуучуларынын демилгеси жана жогорку кеңештин депутаттарынын колдоосу менен 12 декабрь адабият күнү деп белгиленген. Мээрим Айтмаматова, Бийгелди Абжапаров, ОШМУ жаңылыктары. Кыргызстанда 12 декабрь улуттук адабият күнү белгиленди. Бул күн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана таланттуу акын Алыкул Осмоновдун көзү өткөн күнү. Сиз билесизби рубрикасында кесиптешим Айтматовдун туулган күнү чыгармалары тууралуу студенттерден сурамжылоо жүргүздү. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларын окугансыз негизи? Акиме, биринчи мугалим, Кылымкартар бир күн, башкаларын эле окугам. Саламатсыздарбы? Билбейм. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сизге кайсы чыгармасы жагат? Мага Акиме жагат. Интернеттен карайын деп койбойм. Интернеттен эсимен чыкты бирок. Коюң май. Оңой суроо берем эже. Жардам бер. Я думаю, мен кече окуган элем, унутуп калдым. У меня загрузка. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү качан? Билбедим. 12 декабрь эмне күн? Билбедим эже. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн биз 12 декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинин студенттеринен сурамжылоо жүргүзмөкчүбүз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуздар. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү качан? 12 декабрь. Туулган күнү качан? 12 декабрь. 1928 жыл 12 декабрь. 11 декабря. 12 декабря. 12 декабрь 1900 теле. Я забыла. 1928 жылы. Шекер айылында кем билем күнүн. Кайсы чыгармаларын окугансыз? Жамиля. Биринчи мугалим. Дагы Кызыл алма, анан баягы Кызыл жолчу эмне эле? Кызыл жолчу. Ооба. Сизге чакканы кайсыл? Жаккан чыгармасы? Жамиля. Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү кайсыл жерде? Билбейт экенмин. Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү кайсыл жерде? Күмбөзү, Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү вроде немеде болуш керек. Нарында эле.
чыгармаларында. Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгынан канча тасма жарык көргөн? Вроде он беле? Жандан азбы? Примерно 14 или 10. Чыңгыз Айтматовдун апасынын аты ким? Султан Мурат кайсыл чыгармадагы каарман? Эртекелеген турналар. Нургазы кайсыл чыгармадан каарман? Акеме? Казангап кайсыл чыгармадагы каарман? Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан. Карта бир күндөгү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары канча тилде которулган? Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 80ден ашуун тилдерге которулган. Чыңгыз Айтматовдун апасынын аты ким? Нагима Айтматова. Рахмат. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан канча тасма жарык көргөн? Негизи билбейм, бирок Жамиля жана башка бир эки тасмасын көргөн. Чыңгыз Айтматовдун туулган жери кайсыл жер? Шекер айылы. Чыңгыз Айтматов канча жашында биринчи чыгармасын жазган? Гезит жүзөдө жазган беле, ошол беле? Биринчи чыгармасы ошол. Канча Канча жашында? 20. Примерно 25. Билбейм. Канча тилде которулган анда чыгармалары? 100ге жакын. 100ге жакын деп ойлойсуз, Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы чыгармасы кайсыл? Жүздө гезитчи беле? Гезитчи жүйө. Рахмат. Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйгөнүн Саламаттыкты сактоо министрлиги эскертип жатат. Ооруга чалдыккандардын басымдуусу жаш балдар болууда. Суюк түйүү менен грипти кантип айырмалайбыз, кантип алдын алабыз? Дарыгерден жооп алдык. Ошмунун медициналык клиникасынын дарыгерлери суроолорго жооп берет. Грипп кандай оорулар түрүнө кирет? Грипп өзү бул острый респираторный вирусный инфекция деген группага кирет. Бул аба аркылуу жугуучу, дем алуу органдарын жабыркатуучу инфекциялардын катарына кирет. Гриппке окшогон ОРВИнин 200ге жакын чукул вирустар бар. Алардын эң эле кеңири тарагандары бул аденовирус, реновирус, коронавирус жана ошол грипп чакыруучу вирус. Грипп оорусун кантип алдын алабыз? Гриппти алдын алуунун эң эле азыркы мезгилдеги эң натыйжалуу, эң ишеничтүү сактануучу жолу бул вакциналоо. Жылда быйылкы жылга ылайыкташтырып прогноз кылып, окумуштуулар жылына жаңы грипптин вакцинасын чыгарып турушат. Ошону мына осенне-весенний период деп коебуз, башталуучу күздүн астында, мына сентябрь-октябрь айларында гриппке каршы вакцина алып койсо өтө жакшы болот, грипптен сактайт. Именно грипп вирусунан, башка вирустар дагы көп. Анан алардын ичинен эң эле бизге коркунуч жарата турган, осложнение көп бере турганы бул грипп оорусу. Үй шартында дарыланууга сунушуңуз? Сөзсүз түрдө жашаган комнатаны желдетип туруш керек. Проветривание деп коебуз. Саатына ар саат сайын жок дегенде бир 10 минуттага терезени ачып, азыркы бизде жаңы үйлөрдө салынып аткан пластик терезелер бул аба өткөрбөгөндүгүнө байланыштуу. Комнатанын ичинде инфекция болобу, кандай болот? Бул токтолот дагы, анан кийин туугандардын үй бүлөдө бири-бирине жугузуу көбүрөөк күчөйт. Ошон үчүн биз кеңеш берет элек, проветривация этип туруш керек. Анан кийинкиси бул комнатадагы нымдуулукту сакташ керек. Влажность воздуха деп коебуз. Ага азыр заманга жараша атайын аспаптар бар. Увлажнитель воздуха деп коебуз. Ошол увлажнитель воздуханы алып, айрыкча жаш балдар бар, карылар бар, комнатага увлажнитель воздуха коюп койгон өтө маанилүү жана өтө жакшы пайда берет алдын алууга. Анан жөнөкөй эле бул тамак ашты убагында же, полноценный тамакты же жана уйкуну жакшы кароо. Ушунун баары чогулуп келгенде биздин организмде иммунитетти пайда кылат дагы. Ал иммунитет бул инфекциялар менен күрөшүүгө өтө чоң жардам берет.
Ошму кыз келиндер волейбол клубунун оюнчулары Айчолпон Турдалиева менен Аида Алижан кызына Кыргыз Республикасынын спорт чебери наамы ыйгарылды. Наам аларга 10 декабрда Кыргызстандын волейбол федерациясынын президентинин кубогунун ачылыш аземинде тапшырылды. Айчолпон Турдалиева табияттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун 2-курсунун студенти. Ал Кыргызстандын волейбол боюнча 20 жашка чейинки кыздар арасындагы улуттук курамдын оюнчусу. Ал эми Аида Алижан кызы индустриялык педагогикалык колледждин 3-курсунда окуйт. Спортчу чоңдор арасында улуттук курамдын мүчөсү. Ошму волейбол кыз келиндер клубу 2020-жылы түзүлгөн. Команда Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болууга жетишти. 4 жыл аралыгында ондон ашык спорт чеберин даярдады. Сиздер Ошмунун бир жумалык жаңылыктар топтому менен таныштыңыздар. Кийинки эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.